Туристтердин ысык көлгө болгон кызыгуусун кайра жандандыруу максатын көздөп жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бардык аракеттерин көрүп турган учуру. Туристтик сезондун башталышына аз гана убакыт калды. 2010-жылда өлкөдөгү болуп өткөн окуяга байланыштуу Россиядан келип эс алган жарандардын каттамы 2009-жылга салыштырмалуу 10 эсеге түшүп кеткен. Ал эми Казакстандан буга чейин июль-август айларында күнүгө 10-15 автобус келип турчу. Өткөн жылы 3-4 күндө гана бирден автобус туристтер эс алууга келген. Бул болсо миллиондогон сомго зыян тарткандык. Аябай көп уже договор түзүп, бул жылга эс алабыз деп, казактардын, башка улут элдердин ниети жакшы эле болуп атат, бирок бизден сурашат, кандай биз ошолорго чара түзөбүз, кандай тынчтык мамлекетибизде болобу, гаилер тонобойбу, и жанагы биздин берип аткан услугалар жакшынака болобу. Ошого биз да баарына жооп берип атабыз. Азыркы учурда туристтердин коопсуздугу дагы маанилүү маселе. Бул багытта эс алуучуга коопсуздукту туристтик компаниялар эмес, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы аракет көрүшү зарыл. Себеби көптөгөн туристтик компаниялар кооптонуп жатканын билдиришкен. Анткени чет элдик эс алуучуну Кыргызстанга алып келип жатканда, жарандын эс алуу убагындагы толук кепилдик туристтик фирмалардын мойнуна илинет. Бүгүнкү болуп өткөн жыйналышта дагы айтылды. Андан башка айтылбай турган көмүскө оперативдик жактары дагы бар. Ал иштердин баарын биз иштеп атабыз. Эми эс алуучуларга айтып кетерим, бул жылы биз көлдөгү эс алуучулардын коопсуздугун толук камсыз кыла алабыз деген деп ишендирип кете алам. Туристтердин бул жердеги кепилдиги боюнча райондук администрация башчысы дагы Казакстанга барып, жакшылап түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келген. Мындан сырткары өлкөдөгү азыркы абал боюнча атайын кыскача видео материалдар даярдалып көргөзүлдү. Бул нерселер дагы жетишсиз болбосу үчүн келе жаткан май-июнь айларында келип эс ала баштаган туристтер боюнча видео материалдар даярдалат. Бул Казакстанда жана Россиянын бир нече шаарларындагы телеканалдар аркылуу көрсөтүлмөй болууда. Жакында ярмарка барып келдик. Ушул жактагы ярмаркадан ушу казактардын пансионат фирмалары көбү өзлөрүн биздин пансионаттар менен көбүн договор түзүшүп, өзлөрүн келген ушул желаниясын көрсөтүп атышат. Биз эми ушул келе турган туристтерди күтөбүз, биз даярбыз. Келиңиздер, эс алып кетиңиздер. Быйыл биздин райондо жакшынакай турист сезон өткөргөнгө биз чоң көп өз күчтөрүбүздү алып барабыз. Эс алуу убагынын башталышына бардык камылгалар аяктап калды. Расмий ачылышы май айында белгиленди. Туризм айлары өз деңгээлинде болушуна аймактын карапайым калкы дагы чоң үмүт артып турат. Талайбек Келипаев, Жакшылык Чортонов, Ысык Көл облусу, Күндөлүк.